Бул жөө адам өтүүчү көпүрөнү Кадамжай районунун тургуну ардактуу эс алуудагы эне Нурхан Кочкорова өз каражатына салып берди. Айылдагы элге пайдалуу иш жасоону максат кылып жүргөн Нурхан эне көпүрөгө кеткен акчаны ажылык сапарга топтоп жүргөн каражатынан берген. Шул көпүрөнү салайын деп ойлонуп жүрүп, ажыга барган пул акчамды шуга сарптайын. Ажыга барсам өзүм үчүн барат экенмин. Анан буну кылсам эл үчүн, элге кызмат кылайын деп шундай ниет кылган эдим. Мана орозонун күнүдө шу иштерди кылып бажарып, коңушу эли журт бардыгыга рахмат айтамын. Бардыгынын пайдасы тийди, жардам кылды. Жергиликтүү эл Нурхан эненин эл үчүн жасаган ишин баалап, көпүрө айылдагы унаасы жок жөө жүргөн кары картаң адамдар жана кыз келин жаш балдар үчүн райондун борборуна барууда түйшүктөрүн жеңилдетти дешет. Анткени мурда бир айылдан экинчи айылга өтүүдө 1-2 чакырым алыстыкка жөө басуу керек болгон. Жакшы көпүрүктөрдү куруп берип атат. Эки элибиз узаккы жолдорубуз жакын болуп калды. Бул айыздан ол айызга өтүш көз ачымчылык өтүп, кошунлар менен жакшы ыстык баракаларда жакшы катташышка жакшы шарт болуп калды. Айылдагы элдин көйгөйүн өз каражатынын эсебинен чечкен эненин ишин жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да кубаттап, ушундай демилгелерди башка аймактардагы колунда бар инсандар колго алып, улантып кетсе, аймактын өнүгүүсүнө жакшы өбөлгө болмок дешет. Мындай иштерди өз улантышыбыз керек. Бул эжебиздин эмгеги башкаларга дагы үлгү болуп, мындай иштерди дагы биздин район аймагындагы ишкерлерге дагы бир түрткү болуп, чоң-чоң иштерди алып барат деген ойдобуз. Нурхан эжеге дагы акимдин атынан, өзүнүн атынан ыраазычылык билдиребиз, ушундай элге шарт түзүп бергенигече. Кызыл Булак айылы менен Кайрат айылын байланыштырган жөө адам өтүүчү көпүрөгө Нурхан эне 600 000 сомдун тегерегинде акчасын берген. Белгилеп өтсөк, ушундай эле көпүрөнү буга чейин Кадамжай районунун дагы бир тургуну куруп берген болчу.